Айыл өкмөткө ишим түшүп бир маалымат ала албай эртең кел, анын эртеси кел деп жүрүп 3 ай убакыт өттү. Күндө барам. Айыл өкмөттө башка адамдар мага окшоп көп жүрүшөт. Кантип тездетсем болот? Мыйзамда каралганбы акыры? Мыйзамда ар бир жаран өзүнө тиешелүү маалыматтарды бардык ишкана мекемелерден алууга укуктуу. Демек, ал эми мекемелер ошол адамга маалыматты бербей коюшу мүмкүн эмес. Себеби дегенде бардык мамлекеттик кызматтар ошол адамдардын жашоо шартын, ошол адамдарга жеңилдиктер болуш үчүн аракеттер көрүлгөн. Сиз ар күнү барганыңыз бул мындай далилденбей турган нерсе да, ошондуктан сиз расмий кат менен, арыз менен кайрылыңыз. Кыргыз Республикасынын жарандарын арыздаттанулары жөнүндө атайын мыйзам бар. Ал мыйзамга ылайык сизге 14 күндүн ичинде расмий кат менен жооп бериш керек. Эгерде кызматтык иликтөө жүргүзүлө турган болсо, же атайын бир комиссия түзүп мындай сиздин арызыңызды караш оорлуктарды мындай жарата турган болсо, анда бул атайын комиссиянын корутундусу менен 1 айга чейин узартылышы мүмкүн. Ошондуктан бул сиз күндө баргандын ордуна атайын кагазга ошол айыл өкмөттүн наамына эмне көйгөй менен барып жатасыз, ошол көйгөйдү ал боюнча сөзсүз сизге жазуу жүзүндө жооп берүүсүн талап кылып, арызды ошол демек айыл өкмөттүн кеңсесине, демек ошол канцелярияга таштап кетсеңиз болот. Кыргыз Республикасынын жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө мыйзама 8-берене жазуу жүзүндөгү кайрылууну кароонун мөөнөттөрү. Жазуу жүзүндөгү кайрылуу мамлекеттик органга, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органына же кайрылууда коюлган маселелерди чечүү компетенциясына кирген кызмат адамына келип түшкөн учурдан тартып, бир жумушчу күндүн ичинде милдеттүү түрдө катталууга тийиш. Мамлекеттик органга, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органына же компетенцияларына ылайык кызмат адамына келип түшкөн жазуу жүзүндөгү кайрылуу катталган күндөн тартып 14 жумушчу күндүн ичинде каралат. Жарандын кайрылуусун чечүү үчүн атайын текшерүүлөрдү жүргүзүү, кошумча материалдарды суратып алуу же болбосо башка чараларды көрүү зарыл болгон учурларда даттанууларды чечүү мөөнөттөрү демейдегидей башкача тартипте узартылышы мүмкүн. Бирок ал 30 календардык күндөн ашпайт. Бул жөнүндөгү чечим мамлекеттик органдын же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчиси, кызмат адамы же болбосо ыйгарым укук берилген адам тарабынан кабыл алынат жана арыз ээсине жазуу жүзүндө билдирилет.